Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz Muhtasarul Viqaydan şehadet kitabına geldik. Köylükke ötүү masalesi, köylükke kimdir ötөт, kanday bolot, oşonun şariatı kanday. Bul şehadet degen söz hiya ihbarun bi haqqin lil gayri alal ahar. Ala ahar. Biröөнүн акысын başka biröөнүн moynunda turgan, başka biröөгө тиешелүү болгон акы жөнүндө кабар бергенде айтат. Мисалы, Ахматтын колундагы машина бул Ташматка тиешелүү экендигине көөлүк берем дейт. وَتَجِبُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي. Ana bunu dava kılıp, bul meniki uşunday, menin janagı ememdi, bul kolumda turgan maşine maga garaştуу, bul menin maşinem bolчу, kübem bar dese, oşol uçurda barıp kübölükke ötüp berişi vacip bolot berki körgön adamdıkı. وَسَطْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَفْضَلُ. Emi hudud bolчу bolsa deyt. Misalı, biröөнü biröö doğmat kılıp, oşunu menen usul jatıp jüröt, zina kılıp jüröt dep aytsa, oşondoy nerselerdi je özü körüp kalsa, bunu jabap koygon abzelraak deyt. Ve yaqulu fi sariqati akhadha la saraqa. Emi janagınday barıp uğurluk bolgon bolsa, oşol nersede birdemkeni uğurdap alganын körgön bolsa, oşonu uğurdады debeyt. Muşunun alıp atkanын kördüm dep aytat. Uğurdap atkanын kördüm debeyt da. Sebebi bizde de uşunday bar go, biz sottun çeçimi çıkmayınca bunun күнөөлүү же күнөөсүз экендигин айта албайбыз деген söz бар go. Мына ушул шариятта ушундай да. Ахаза ла сарака. Мен ушунун алып атканын көрдүм дейт. Аны акысы бар беле, жок беле, аны мен билбейм дейт. Wa nisabuha liz-zina 4 rijal. Эми зына үчүн баланча менен түкүнчө зына кылып жүрүптүр десе, 4 kişi oşol nerseni körüş gerek. 4 kişi oşonu körüş gerek. Misal üçün ayalдар эле топтолуп баба бул мунун ойношу жатып жүрөт деселе аны менен болбойт. Ошол жерде бир чоң шариаттын талабы жанагындай Elhamdülillah. Şariattın uşunday bir talabı var. Ne degen talabı? Misalı bizde el arasında kebir kepter uşintip tarkap kete beret, bunun arkasından düşüp kızıkkanlar dağın bolot. Balançı түкүнчүдө өзгөчө мына элге көрүнүп калган адамдар, саясатчылар, мына ырчылар, маданият ишмерлери, ушо окшогондордун аркасында көп сөз эрчийт. Мисалы, баланчы түкүнчүнүн ойношу дейт да. Анан ушул маселеде ошол ойнош экендигини 4 эркек көрүш керек да. Экөөсүнүн зына кылып жатканын 4 эркек көрүш керек. Мына ошондо анын жанагындай ойнош экендигин аныктаса болот. Ал эми ушинтип эле жөн эле сөз айтып эле баланчы түкүнчөнүн ойнош экен деп эле жүрө берсе, ага эч кандай эми айтпаса, көөлүк келтирбесе, бул адамга камчы урулат алып барып. Камчы урулат. وللقواضي وباقي الحدود رجلان وللبكارة والولادة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة. Эми башка бир дагы өч ала турган нерселер бар, кават дейт. Аларга вабакил худуд, башка дагы кылмыш жазаларга 2 кишинин көөлүгө жетиштүү болот дейт. Ал эми кыз баланын кыз экендигин билиш үчүн, же баланчы бир аялдын төрөшүн билиш үчүн, же баякы аялдарга тиешелүү ооруларды билиш үчүн, мисалы эркектердин айырга көөлүк өтпөй турган, эркектердин көзү түшкөнгө мүмкүн болбой турган нерселер болчу болсо, буга бир эле аял жетет дейт. Вали гайриха, мындан башка никеге, эмизди дегенге, талак кылды дегенге ага рожулани, 2 эркек болуш керек, ау рожулун ва мраатани, же бир эркек 2 аял болушу керек. Ва шурита лил куллил адалату, анан ар бирөөсүндө адилеттүү болуш керек күбөлөр дейт.
Адилеттүү болуш керек дегенде Аби Юсуф рахимахулла эң жакшы түшүндүргөн киши ушул киши. Аби Юсуф рахимахулла эмне дейт? Чоң күнөөлөрдөн сактанган адамды, кичине күнөөлөрдү көп кылбаган адамды, жамандыгына караганда жакшылыгы, каталыгына караганда тууралыгы көп болгон кишини биз эмне деп айтабыз дейт? Адил деп айтабыз дейт. Ушундай кишилер адилеттүү деп айтабыз дейт. Анан валафсу шахада, бул жерде мен күбөлүккө өтөм деп айтыш керек дейт. Мен билем муну анып көргөнмүн дегенге болбойт дейт. Шахадат лафзын айтыш керек. Ва ясалул қади ан хали шахиди индахума мутлaqan биhi юфта ва кафа суалу сирран фи заманина. Эми бул жерде мынау казы адам, сот адам күбөлөрдүн абалы жөнүндө сүрүштүрмө, мүнөздөмө алса болот дейт башка бирөөлөрдөн. Ошону имамайн эмне дейт-кен? Ушундай кылса болот деп айтат экен. Ушуга дагы фатва берилиптир. Неме? Индахума дегени имамайн ооба. Анан биздин заманыбызда дейт бул жерде Мусаниф рахимахулла, биздин заманыбызда бая фитна көп болгондугу үчүн бул нерсени мындай жашыруун эле сураган жакшы дейт. Ошондо мисалы бир уруудан болсо, ошол уруудун аксакалын, имамын, айыл башчысын, элиндеги авторитеттүү кишилерин акырын бирден чакырып туруп, биз сизден бир сурообуз бар эле деп, ошол жанагы күбөлөрдүн абалы жөнүндө сурайт дейт. Вал итhnani ahwatu fi tazkiya. Эми тазкия кылганда жана бирөө мүнөздөмө берет го барып, ошондо эки киши барып сураган жакшыраак дейт. Болбосо бирөө деле жетет. Ва фи таржамати шахид, жанагы эменин күбө башка тилде экен. Башка тилде сүйлөйт экен. Мисалы күбө орусча сүйлөсө, аны которуп бере турган кишини мутаржим дейт дагы. Акырын ошол эки киши барып, ошонун тазкиясын алып келет дейт. Башка бир адамдан акырын сүрүштүрүп. Ва фир рисалати илал музакки. Дагын мынау эмеде казы ошол мүнөздөмө берген кишиге киши жиберет го дейт. Мисалы айталык, айылда тарыхты жакшы билген, элдин арасында орду бар, жанагындай сөзү салмактуу, өктөн бир киши болот экен. Бардык кишилер жөнүндө акыйкатты айта турган. Анан ошол киши жөнүндө сураганда, ошону музакки дейт. Казы ошол адамга эки кишини жибергени жакшыраак дейт. Вала юштаратул ишхаду илля фи шахадати аля шахада. Күбөлөргө күбөлүк келтирүү бул кайсы нерседе болот десе, мисалы бир адам жок болуп калса, ошол адам гана мен ошол нерсеге күбөмүн деп эки адамды күбөлөндүрүп, ошол адамды жиберсе болот дейт. Вала яшхаду ман раа хаттаху ва лам язкур шахадатаху. Бирөө анан ошол жерде баякы сүрүштүрмө болуп калганда, мынол жер жакшы маани бөлүш керек да. Кээ бирлер мынол жерде азыр мына сенин печатың турат, сенин колуң турат деп эле камап таштап атпайбы? Ушул нерселерде аябай эме болуш керек, дыккат болуш керек. Ушул жерде мисалы бир адам барып караса, өзүнүн колу турган болсо, же мөөрү турган болсо, ооба, мен муну көргөн экем. Валам язкур шахадатаху. Буга күбөлүккө өткөнү эсинде жок экен. Мындайча айтканда, болуп аткан теманы унутуп калган да. Сиз дагы ушул жерде биз кагаздарды текшерип чыксак, сиздин дагы күбөлүккө өткөн кагазыңыз жүрөт десе, келди. Келип катын караса, өзү жазган кол жазмасы турат, мөөрү турат, же кол жазмасы эле, же мөөрү эле турат. Ошол учурда келди дагы эмне кылды? Жанагында окуя эсинде жок. Бул адам мен күбөлүккө өтөм дей албайт, бул адамга адал эмес дейт. Жок, мен ушундай, менин кол жазмама окшош турат. Эми кол жазма окшош болот эми. Мен окуяны эстей албай атам. Мен күбөлүккө өткөнгө болбойт деп айтса болот.
Wala bit-tasamu'i. Men uşintip uqqanmın dep da kübölükke ötpeyt deydi hiçkim. Men uqqanmın uşintip dep. Uqqan menen kübölükke ötpeyt. Bir gana fin nasab, illa fin nasab. Emenel arasında oğul jürem, bul janağı emelerden baldары da bul. Nurdinovtardan da bul. Oşonun balası da elin arasında bar ile bilet. Vel maut. Ölgön, al kişi ölgön barız ile bilez, uqqanmız dedi. Vel nikah, vel dukhul. Nikede kendigin, anan oşonun törevatkandigin, ve vilayetil qadi, misalı, oşol jerde misalı, qazı uşul kişi ekendigin de bilemiz biz, dedi. Oşol jerde qazı uşul ekendigin bilemiz biz, dep, oşonu men uqqanmın dese, men uğule jürem, anan eldin barıyla aytıp jüret oşol oştun qazısı oşol kişi ekendigin, dep atat. وأن هذا وقف على كذا جم نول aytdı. Nol vakıftı men uğule jürem, bul vakıftı atayın nemelerge mugallimlerge de vakıf kılıp koygan, mundan düşkön paydаны mugallimler gana alat. Men oşan töyle okup jürem. Neme uşunun vakıf ekendigin okup jürem dedi. Uşunun vakıf ekendigin okup jürem dedi. La ala şurutihi. Birok kimge beret, kanday kıl bölünet, anı men uqqanmın, birok al uqqanım köylükke jarabayt deydi. Yani birok keldi dagın, men uşul nersenin vakıf ekendigin da bilem, aga da okup jürem, uqqanmın, anam bul mudarrislerge ekendigin da uqqanmın dese, vakıf ekendigini kabul alabız, birok mudarrislerge beriş şartı menen ekendigine kabul albaymiz deydi. Çünkü bu kaçan iza akhbara rajulani aw rajulun ve imra'atani. Oşol uçurda biri uşunun uşunda ekendigin, muna zarf bolup atat da. Uşunun uşunda ekendigin iki kişi je bir kişi ayal kabar bergen kezde. Makul bu? Uşul jerde bayakı iki kişi kelip kavar berse, je bir kişi erkek ayal gelip kavar bergenden keyin başka kübölörдү çakırganda başka kübölör janagı uqqanmın degende muna ol emede nasab, maut, nikah, dukhul, vilayetil qadi, vakf meselelerinde şartı uşul. Iki adam kelip je bir erkek iki ayal kelip je iki erkek, je bir erkek iki ayal kelip kübö bergende anan bular kübölükke ötse bolat. Şonda biraz ilim payda bolat da. ويشهد رائي جالس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنه قاض. Dağın kübölükke ötse bolat bir adam. Munday dese. Bul bayakı köz menen körgöndügünü aytıp atat bunda. Ra'y jalisin, bir oturgan adamды körgön. Majlisal qada, al jerde qazılık majlisi jürüp atkan, sot jürüp atkan. Yadkhulu aleyhil husum, janagı talaşkan adamlar kirip oşol jerde oturgan. Oşonda annahu qadin, muna ol qazı dep, men uşunun qazı bolup oşol jerde qazılık kılıp turganını men körgönmün dep köylükke ötse bolat deydi. وراء رجل وامرأة يسكنان بيتا وبينهما انبساط الأزواج أنها إرسه. Anam bir müyde yaşap jürgön, eko'nun ortasında mınday жылуу mamilede, birin biri jetele, biri birine gülüp tamaşalaşıp erçişip jürgön erkek menen ayaldı körüp, anam bul uşunun ayalı dep köylükke ötse da bolat deydi. وَرَائِسِ وَالرَّقِيقِ فِي يَدِ مُصَرِّفٍ كَالْمُلَّاكِ أَنَّهُ مِلْكُهُ. Anan janagınday bir adamın kolunda bir buyumdu kördü. Aytalık birödün bir elden özgöçölөнгөн bir baltası var eken, savı kızıl eken da. Anan oşol aşmat tokoydan bar öyle otun kırkıp kelip öyle anan elge satıp oşol baltasını jam başına iýilip alıp jürgönün bardygy ele körgön. Anan oşol baltany bir jerde körüp kaldı. Ya bu bilemiz bu taşmat otunçunun baltası da bu. Körüle jürebиz. Dese bolat deydi. Oşonun kolunda körgöndük üçün. Çünkü bu birok kuldu kolunda yetelep jürgönünü buluşunun kul eken dep aytkanga bolbойт deydi. Hoş. Lakin
İn qala shahadati bit-tasamu'i aw bi hukmil yadi batalat. Ошол жерде жөн эле мутлак айтыш керек. Мен көргөм муну ошол эмеден. Бул ошонун балтасы деди да. Ошол жерде келип мен ушинтип укканмын, менин күбөлүгүм ушунун үстүнө негизделип атат. Же мен муну колумда көргөндүгү үчүн эле ушунун мүлкү деп айтып атам десе, бул күбөлүк батыл болот дейт. Мутлак болсо өтөт. Жөн эле ошонуку деп айтса өтөт дейт. Көргөндүгү үчүн. Wa man shahida annahu hadara dafna Zaydin. Бирөө күбөлүккө өтүптүр. Зайдты барып көмкөлдүк дептир. Aw salla alayhi жаназасын окуптур деп, окудук дептир. Qubila wa hadha iyanun. Qubilat бул кабыл болот, ушул эми көз менен көргөн сыяктуу болот дейт. Fasl wa tuqbalu shahadatu min ahli al-ahwa. Ahlul ahwa деген бар. Ahlul ahwa деген мына ол ахлу сунна вал жамаатта келген ережелерге баш ийбей өзүнчө кетип калган жамаатты айтат. Булар 6 болот. 6 түрдүү болот. Мына жами румузда 6га бөлүнүп, 6осунун ар бирөөсүнөн 12ден бөлүнүп чыгып, ошентип 72 фирка чыгат дегенди айтат. Жанагы харижилер, кадарилер болуп ошол 6га бөлүнөт. Немени карасаңар ошол бар. Ошол жерде булардын күбөлүгү ушуларды ахлул ахва деп айтабыз. Эмне үчүн ушулар бизден акыйдадан дагы бизден бөлөк болсо, акыйдасы дагы бизге туура келбей атса кабыл алынып атат десе, себеби фиск бул жүрөктүн ичине айтылбайт дейт. Фасык дегени адамдын сырткы афалдарына, сырткы иштерине, кылган аракетине айтылат дейт. Хош. Булардыкы кабыл алына берет. Иллал Хаттабия. Хаттабия деп мына ол Абул Хаттаб Мухаммад ибн Вахб деген киши, булар Hazreti Ali'ni чоң кудай, Hazreti Cafer radıyallahu anhu'nu кичине кудай деген этикадта жашаган. Мына ол шиялардын ичиндеги рафидалар бар. Ошо равафидтердин бир коому. Ашынган шиялар да булар. Çünkü bulardaki kavul alınbayt deydi. Ve mine zimmiyi ala mislihi. Zimmidiki zimmiga ve in takhalafa millete. Nekosunun milleti dini bölek bolsa da. Biröğü Yahudi, biröğü Nasrani iken. Ve alel musta'man. Zimmidiki musta'manga da kavul alını öğretti. Cenabı amandık tilep yaşap jatkan biz jakta. Ve minel musta'mani ala mislihi. Musta'mandan özünün musta'manına bolu öğret. İn kana min darin. Neko bir Kapır memleketinden gelip yaşap atkan bolsa da. Ekoyu teң, misалы Rossiyadan gelip yaşap atan. Biröğü Avrupa'dan, biröğü Rossiyadan gelse kavul alınbayt birinik verge. Ve min aduvin bi sebebid din. Dindin sebebinden düşman bolsa, oşonun sebebinden anan ekoyu düşman bolup turgan, ap kelip köylük ötközse köylük kılıp atat, ötöt deyt. Sebebi dinde düşman bolup atsa, demek bul adam özünün ne dep atat? Takvamın dep, dinine sadıkmın degendigi üçün bul adiletlүүлүгү көрүнүp turat deyt. وَمِمَّنْ اِجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ Çoğun günölörden saktanıp وَلَمْ يُسِرَّ عَلَى السَّغَائِرِ Kiçine günölörde daim kılbagan adamdıkı وَغَلَبَ صَوَابُهُ Katasına karaganda tuğrası köp bolgan adamdındağın kübölügü kavul alınады. وَالْاَقْلَفِ Aklaf var. Janağı aklaf degeni bizdeki kim? Sünnetke oturguzulbagan degen söz. Sünnetke oturguzulbagan kişi üzürlü sebebinен je öte karıp ketkende musulman boldu. Oşol sebepten emege oturbagan, sünnetke oturbagan kolun adaldayt deyt. Ошондой kılınbagan kişi anın kübölügü kavul alını öğret. Alemi bul ataylap hiç kanday üzürü jok ele sünnet kılbasa bunun kübölügü ötpeyt. Wal khasi bıçılgan adamdın da kübölügü ötöret. Ve veladiz zina zinadan törölgön balanındagın kübölügü ötöret. Misalı anın atenesi fasıktık kıldı, aram işti kılıp koydu, anın balaga ziyanı yok. Atenesi kafir bolup ketse de bala kafir bolup ketpeyt. Wal ummal padişanın hizmetkerlerinin kübölügü de ötöret. Ummal dep bayaqı Kitab-ı Zakat'ta amil dep ötөбүз го, жанагы зекет жыйнап келген. Биздин тил менен айтканда налоговик, салыкчы. Ошонун да күбөлүгү өтө берет. La min a'ma. Көз азизден күбөлүк өтпөйт.
Себеби көз азиз киши эмне болуп атат? Ал көрбөйт да көп нерсени. Бардык нерсени, көп нерсени дейм. Ва мамлукин жанагындай бирөөнүн колунда кул болуп жүргөн адамдын да күбөлүгү өтпөйт. Себеби ал өзүнө вали боло албай жүрөт. Башка бирөөгө каяктан валилик кылат? Ал өзүнө өзү кожоюн эмес. Башка бирөөгө кантип кожоюндук кылат үстүнөн айтып. Ва махдудин фи казфин ва интаба. Мына жерден өтө маанилүү маселе да. Бирөөнү бул эми шарияттын жанагы жаза аткаруу процесси шарияттын башчысы бар кезде жүргүзүлөт. Мисалы, колу кесилген, өлтүрүлгөн маселелерде падыша мусулман болуп, ал мусулмандар арасында тандалган, биздин тил менен айтканда мусулмандардын падышасы болуш керек. Ошондой адам туруп мыйзам дагы шарият менен жүргөн учурда ошол болот. Азыр эми аны кыла албайсың, себеп дегенде бул башаламандыкка алып барат да. Башаламандыкка алып барат. Ва самасут деп коет го. Эми ошондой учурда бирөөнү бирөө куру доомот кылыптыр, зына кылдың деп. Анан анысына күбөлүк келтире албагандыгы үчүн алып барып камчы уруптур. Камчы ургандан кийин ал ошол кылган ишине өкүнүп тообо кылса дагы андан кийин анын күбөлүгү кабыл болбойт дейт. Ушул жерде бир чоң тарбия бар да. Башка бир адамды тообо кылса, тоомот кылган киши башка жактарга барып күбөлүккө өткөндөн мындай уялыш керек да. Ошол молжолдоп эле, ушак кууп эле, уккан ушактан гезиттен окуп алып эле, же башкадан көрүп алып эле, анан ошону өз көзү менен көрбөй эле, баланчы менен түкүнчү ойнош экен, баланчынын түкүнчүн ойношту кылып жүрүптүр десе, ошол адам өзү камчы урулуш керек болчу. Камчы урулбаган тагдырда дагы ал адам камчы урулганга татыктуу болуп калды. Бул эми өзүнүн моралдуу менин мындай укугум жок деп билиш керек да бул адам. Мен өзү ар кимди курук тоомот кылып жүрсөм, кантип бирөөгө күбөлүк өтөм деп билиш керек мындай адамдар. Мындай адамдарды, ошондой курук тоомот кылып жүргөн адамдарды, ар кимдин аркасынан гыйбат кыла берген, ушак кыла берген адамдар бар го, именно ушул төшөк маселесинде. Ошондой адамдарды күбөлүккө дагы чакырбаш керек бир жерге. Илля ман худда фи куфрихи фа аслама. Бирок кафыр кезинде бирөө ошентип доомот кылып, кафыр болсо дагы мусулман өлкөсүндө болгон болсо апарып камчы урат. Камчы урулгандан кийин анан мусулман болсо, ошол адам кийин күбөлүккө өтсө, аныкы кабыл алынат дейт. Ва адуин бисабаби дунья. Душмандыгы дүйнөнүн себебинен болгон экен. Дүйнө талашып себеп экөө мушташ неме болуп душман болуп калган экен, ошонун да күбөлүгү өтпөйт берки душманына. Себеби сөз токуп жибериши мүмкүн да. Ва сайидин ли абдихи. Кожоюндуку кулуна күбөлүккө өтпөйт. Ва мукатабихи мукатабына да өтпөйт. Ва шарикихи фима яштариканихи. Экөө шериктеш болуп турган иште күбөң барбы десе, о, мына экөө шерикпиз десе, биз экөө партнердуку партнерго өтпөйт күбөлүгү. Ва муханнафин яф'алу ради'a. Пастык ишти кылган дегени, мындай жаман ишти кылган. Бир мына муханнас дегени кыз теке деген сөз. Кыздарга окшоп басат, кыздарга окшоп жумшак сүйлөйт. Ошондой эркек өзүн анча-мынча эркектер тийишсе коргонбой ошого тим койсо, ошол адамдын дагы күбөлүгү өтпөйт дейт. Ал эми эркектер тийишкенде алардын чокусуна чаап, сөгүп, өзүнүн абийирин коргоп жүргөн кыз болсо, ошол эме кыз сыяктуу жаралып калган киши болсо, анын күбөлүгү өтөт дейт. Ванаихатин кошокчунун дагы бирөөнүн той өлүгүнө барып, бирөөнүн мусибатына барып, акча алып кошокчулук кылган адамдын дагы күбөлүгү өтпөйт. Өзүнүкүндө ыйласа, мисалы кошок кошкондо бирөө ыйласа, жанагы адамдын жакшылыгын айтып, ашырып жибербестен, үнүн катуу көтөрүп жибербестен, аялдардын ортосунда деп мисалы арман кылып, мен атам ушундай кишиле деп жоготуп алдым деп ыйласа болот. Жакшы жагын айтса, ошондон ыйласа, доошун көтөрбөстөн, аялдардын арасында ушундай ыйлап турса болот. Бирок анда да жасалма кылбаш керек. Ыйлагысы келген, өзү өлгөн жерде ыйлагандан тыйбайт. Кошок айтып жибергенден тыят да. Адам ыйлабай кое албайт да.
Koşok aytkandan tıyılat al derdi. Oşondo wa muganniyatin janaga tiriligi, turmuş tiriçiligi elge toğuşun götörüp ırdap berip oşonu menen jam bakkan kişinin dagın ayal kişinin köölügü ötpeydi. Wa mudmini şurb. Wa mudmini şurb janaga arak daim arak içken adamın da köölügü ötpeydi. Alallahu degeni bayakınday özü kumar tartış üçün oşantip daim arağın taştabay içip жүрген kişiniki de ötpeydi. Bирөө arak içkenge toora keliptir. Bul mынандай bir tüzüle şiril aytıla turgan fatwa emес. Eşi kılıp oşol spirt koşulgan nerseden başka darısı kalbagandığın şariattan kavarı var. Takva bir dariger aytıp uşunan misalı bir ölçömde spirt koşulgan bir darını içip turuşun gerek dese oşonu alıp turan oşo baş aylanıp bizde bayağı narkoz var go oşol siyaktуу. Oşo baş aylanıp kıynalçı bolsa oşonday adam bolsa anın köölügü ötöt deydi. Boltur. وَمَنْ يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ Janagı çimçiktar menen oynop çimçik uçurup oynagan adamlar var. Hazır andaylar jogolup ketdi. İlgeri mынау tamdын başına çıkıp эле kepterlerdi uçurup oşentetile. Oşol adamdын dagın köölügü ötpeyt. Sebebi bul birinçiden namaz dinge karabay oşol adamdardın emesinde tamının başında jüre öret. Tamının başında jüre öret. Anan köpünçösü adamdardın avratına göz düşüp atet, ayaldardın. Bul adamdın dagın emesi köölügü ötpeyt. Oşol ele mezgilde janagı Avut tanbur deydi. Janagı muzikalık asbaptardı oşonu menen alek bolup kalgan kişinin dagın köölügü ötpeyt deydi. Avut tanbur. Av yugannin nasa. Adamdardı toptap alıp ırdagan adamdın dagın köölügü ötpeyt. Ир meselesinde misalı adam özü misal üçün bir zerikkende özü uğa turgan kılıp bir ırdı ırdasa anı şariat tospayt. Degele ırda. Misal üçün al jerde bir tarbiyalık manisi bolsa, bir danışmandуулuk bolsa, kandaydır bir jakşı maniler balçı bolsa, anı ırdagandan şariat tıybayt. Eger anda bir ayal bolçu bolsa, ayal mындай oşol ayal ırdap atkanda balançı tükünçö dep oşol bir ayaldır daganga bolbойт. Anan bir ayal barken, je jön ele bir meken jönünde ırdadı, je bir ayal barken ötüp ketken ayal jönündeken, anımda aşırıp jörbesten oşol jerde ırdasa, anda bol. Tiriu ayaldı aytıp ırdaganga bolbойт. Bul janagı özünün ır жазганга şıgı var kişi oşenti ır жазып ırdap жүрse oşol nerselerde şariat tıybayt. Birok mындай bul nerseni kesip kılıp bul nerse menen janagындай болгон үй бүлөлүk каражаттын булагы кылып алган болбойт бул. Bul jön ele Kudaydan berilgen talant, önör, birok anın adal emesi boluş gerek. Kireşesi boluş gerek. Eşit açıp koygular. Av yartakibu ma yuhaddu bihi. Je olbosam janagындай kamçı urula turgan işlerdi kılıp koygan kişi olsa al adamdın dagın köölügü ötpeyt. Av yadkhulul hammama bila izarin. Je olbosam janagындай жалпы мончолор бар го, ошол мончолорго жылаңач кирип алган адамдын дагы көөлүгү өтпөйт. Себеби бул адам динге көңүл бурбай. Бул жерде адамдардын аураты бар. Мен буну эме кылбашым керек. Көзüm түшпөшү керек, мен өзүмдө аврат ачык жүрбөшүм керек, мен деген мусулманмын деп көңүл коюп жүрүш керек эле да. Ошол көңүл койбогондугу үчүн бул адамдын дагы көөлүгү өтпөйт. Мындайча айтканда, динине көңүл бурбаган кишинин көөлүгү өтпөйт.
Hoş. Au ya'kulur riba. Je el arasında uşul sütkorluk menen tanılıp ketken kişinin köylük ötpeyt. Au yuqamiru bin nardi ve şatranj. Nardаны, şahmatты kumar kılıp algan adamdın dagın köylük ötpeyt. Kumar kılıp oynagan. Au je kumarsız oynadı, ortaga akça tikpey oynadı, birok tafutuhu as-salatu bihima. Bu narda oynap oturup, şahmat oynap oturup, namazды kaza kılıp koya oturgan bolsa, al adamdan köylük ötpeydi. Av yabulu ala tariqi av yakulu fihi. Je adamdardın arasında, adamlar karap turgan jerde, köz körnöyle oşol jerde beýşep kıla öre turgan adamdıkı. Je oşol aldında, anın arasında açkası da var, kıynalıp жүрgöndör, oşolordun közünçe tamak jey bergen adamdan köylük ötpeydi. Av men yuzhiru sabba salafi. Muna ol jerde ayabay eme var da, çoň tarbiye var bul jerde dagın. Salafus salihinler degende biz sahabalardy, tabiinlerdi bilebиz da. Oşolordu sökkön adamdın dagın köylük ötpeydi. Muna bir cemaatlar var. Abu Hanifa rahimahullah'a degele muna ol mazhab başçılarına kenen til tigize öret. Bul adamdardın köylügü jarabaydı. Emede camiyorumuzda uşunday bir söz var. Kim ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmet ulamalarına deydi. Til tiygizse oşolordu sökçü bolsa al bir gana yenesinden görsün deydi. Oşol nerseni enesinden görsün deydi. Ene jakşı tarbiya berip ulamalardan kadır barkın balasına daim aytıp jüriş kerek eken. Bul jerde misalı har bir өлködө bolgon alımdardy, bul alımdarga koy söz tiygizbegile, bul alımdar jönündө söz süйлöbegile de janagı oğuzuna küçü jetpegen, nafsine küçü jetpegen adamdardın kılgan işin alımdar minbarda çıkıp alardın atın atabasa da oşol jönündө söz bolup kalsa çıdabay ketip al kişinin dağın kazıp jene etken da. Uşunday eme var. Kim musulmandardın avratın açkanga artına düşse men tetebba'a fi keşfi avratil mu'mini feyakşifullahu avratahu ve huve fi beyti. Kim oşol bir adamdardın, musulmandardın, kebir uşunday adamlar var. Al moldonun kemçiligi, bul moldonun kemçiligi de bile oşonun arkasından şöyle oşolordu çoğultu bile oşonun arkasından ile jürü olat. Oşol adamdardı ulamalar oşento aytat. Kim oşol bir ödün avratını açkanga oşonun artından tüşüp alsa deyit. Al üyünde turganda ammatun naska jalp elge avratını açıp koyat Allah Teala deyit. Al üyün içinde oturat deyit. Oşonda muna ol jerde ne deyit? Bizdin ötken ulamalar salafus salihinlerden, sahabalardı, tabiinlerdi, atba'ut tabiin, andan kiyinkiler, jalpele İslamga salım koşup kızmat kılıp ketip atkan alımdarga söz tiygizgenden da köylük ötpeyt deydi. Boltur. Ve tuqbalu şehadatu ala cerhin mujarradin ve huve ma yufassiqu şahida ve lem yucib haqqan av lil abdi. للشرع أو للعبد مثل هو فاسق أو آكل الربا أو أنه استأجرهم ولا تقبل شهادة küvelük ötpeyt bir adam keltir. Janağı bergen küvelördün fasık ekendigine küvelük keltirdi bro. Köylerdin fasık ekendigine köylük beripdir biro. Velam yucib haqqan, oşol uşunday kılıp fasık degen biro any menen şariatta dagın şariat üçün dagın bir ödün bir akısı, şariattın akısını aga milletlendirbesden, bir pendenin akısını milletlendirbesden ben bul adamdın fasık ekendigine köylük ötem deptir. Misalı fasık deptir, jaakül riba deptir. Riba jeyt bul deptir. Je bolbosam bul muna ol emelerdi deptir, köylörün deptir. Bul adam ijaraga algan, akça төлöp koygan dese deyit. Bul köylüktör ötpeyt deyit. Ve tuqbalu ala iqraril mudda'i بفسقهم وعلى أنهم عبيد أو أنهم شاربوا خمر أو قذف أو أنهم شركاء المدعي أو أعطاهم الأجرة لها من مالي أو دفعت إليهم كذا لئلا يشهدوا علي. شهادة على إقرار المدعي.
Баягы дава кылып аткан киши көйлөрдү алып келди да. Ал ошо көйлөрдү алып келгенге чейин бир жерде өзү икрар кылган экен, моюнга алган экен. Не деп? Бифискихи, мына алкаштарды алып келдим мен. Буларды эми ичирбей бир күн кармап отурамдан алып барам дептир да, мисалы. Буларды бир күн кармап отуруп алып келем деп бир жерде айткан экен. Ошого бирөө келип көйлөк көтүптүр. Ау аля аннахум абидун. Же мына көйлөр кул дептир. Кулдун көйлөгү өтпөйт да. Ау аннахум шарибу хамрин. Же булар алкаштар дептир. Ау казафатун. Булар дептир. Жанагындай ар кимдин артынан сөз токуп баланчы түкүнчөнүн ойношу деп жүргөн адамдар булар дептир. Ау аннахум шуракаул муддаи. Же мен өзүм шериктерим булар дептир. Бир жерде икрар кылган экен да ошону, жанагы даваны, маселени көтөрүп аткан киши. Түшүнүп атасыңар, а? Ау алтахумул уджрата лаха мин мали. Же баягы көөлүккө келген киши айттыр. Буга дептир. Жанагы икрар кылыптыр да, дава кылып аткан киши. Мен буларга кичине акча берип койдум. Ау дафауту илайхим, же төлөдүм каза ушунча акчаны ли алла яшхаду алайя, менин зияныма көөлүк берип коюшпасын деп башка бир жерде отурганда сүйлөшкөнүн, мойнуна алганын бирөө келиптир дагы, мен муну бул кече эле бизге ушинтип айткан. Мунага келгендердин бардыгын сатып алдым деп кече айткан деди да. Же мисалы мына деди, мына эме турат. Запись турат деди. Буларды кече эле сатып алган десе, бул көөлүк өтөт дейт. Вашурита, бирок кабыл кылыш керек дейт. Бул жерде неме шарт дейт. Муафакату шахадат лид-дa'ва. Жанагы айтып аткан адамдар келип, "Ооба, бул заправка ошонук экендигине көөлүк көтөбүз" десе, бул сотко эмне деп барган? Стосын тегирмениме көөлөр бар деп чакырган. Ал тегирменин көөлөрү келип, "Ооба, биз көөлүк көтөбүз, бул заправка ушу кишиники" дептир. Анын да көөлүк өтпөйт. Козголуп аткан маселе бар го, козголуп аткан маселе менен көөлөрдүн көөлүгү дал келиш керек дейт. Түшүнүктүбү? Каттифақи шахидайни лафзан ва ма'нан инда Аби Ханифа. Лафзы дагы, мааниси да туура келиш керек. Фатурадду фи альфин ва альфайни. Иш 2000ге козголгон, көөлөр келип 1000ге көөлүк көтүп атса, бул бүтөт дейт. Мында эмне болот? Маселе каралбайт дейт. Бул көөлүктөр кайтарылат дейт. Ва ясбуту фи альфин ва альфин ва ми'a. Ал-акаллу инда дa'ва ал-аксар ин qasada al-mala lal-aqda. Эми ошондо бирөө келди дагы минтип айтты. Фи альфин ва альфи ми'a. Маселе бирөө келди дагы 1000 деди. Экинчиси келди 1100 деди. Ошондо 1000 сабит болот. Эгер бул келген жанагы эки күбөлөр дагы келди дагы не кылды? 1200 экендигине күбөлүккө өтөбүз деди. Бул жакта маселе 1000 болуп атат, 1100 болуп атат. Ошондо келип жанагы лафзы дагы, мааниси дагы альф ва ми'a деп атат да. 100, 1100, 1100 болуп аткандыгы үчүн мына шарият немеде, араб тилинде атф маселеси бар да. Яни ошондо 1100'дүн ичинде да 1000 бар, берки 1000'дин ичинде да 1000 бар болгондугу үчүн, эки нерсе дал келгендиги үчүн бул нерседе дагы 1000ге кабыл алынат дейт. Эгер бул жерде маселе акча болуп аткан болсо, эгер маселе бул жерде акт болуп аткан болсо, анда шахадат батыл болот. Себеби эки нерсе болуп атат да мында. Биз 1000ге договор кылганбыз дейт. Жок, менин маселе 1000 болуп атат. Ал чечилип аткан кайсы нерседе соода болуп атканда эмес, акчасында болуп атат десе, 1000 менен 1100 болгондо эмне болуп атат? Кабыл алына берет дейт. Себеби 1100'дүн ичинде 1000 бар, 1000'дин ичинде да 1000 бар. Ал эми маселе кылынып аткан соодада болгон болсо, талаш. Анда өтпөйт дейт. Себеби 1000 башка соодага, 1100 башка соодага айтылышы ыктымал болуп калат да. Бул соода болбойт. فتقبل في عتق بمال وصلح عن قود ورهن وخلع إن ادعى من له المال. Бирөө көөлүккө өтүптүр, 1000ге дептир. Экинчиси 1500ге дептир. Бул
ошол кулун азат кылган дептир. Кулун азат кылган же баягындай бир кылмыш болуп калып ага келишилген акчага, же жанагындай күрөөгө бир нерсесин коюп анын акчасы келишилген, же аялы талак сураса бербей койгондуктан хулу сураган ага келишилген дегенде ошондо жанагы инидда мен лехул мал, акчаны ким алып атат? Акчаны алып аткан киши козгосо ушул маселени, ошого күбөлүк алып келсе, мунун кабыл алынат дейт. Кабыл алынат мунуку. Wal ijaratu bay'un fi awwalil mudda wa malun ba'daha. Dava bir ijarada dava болуп калыптыр. Ижараны бир жылга бир үйдү ижарага алган. Ошол бир жыл бүтөлекте ошонун башында эле дава кылып калыптыр. Неме? Бул ижара деп калыптыр. Анан эки күбө келиптир дагы, эки күбө талаш болуп калыптыр ушунда. Мисалы, сөздүн башында болуп калса деп атат. Сөздүн башында келди дагы бул нерсе, бирөөсү айтты бул wal ijaratu bay'un fi awwalil mudda wa malun ba'daha, yani ijara başında talaş bolup kalgan bolsa ijarada dava kılgan mesele bayda dava kılgan meselege okşoş bolot dep atat da mында. Ошондо эгер дава ижарада болсо, ижаранын мөөнөтү бар. Ошол мөөнөттүн башында болгон болсо, али неме башта элек толук бир жыл бүтө элек башында эле болгон болсо, анан ошол жерде күбөлүк эме талаш болуп калса дейт. Ошондо күбөлөр кабыл алынбайт дейт. Куд эле соодада талаш болуп калса, соодада да күбөлөр эки нерсени айтып калса, ошол нерседе дагы ал күбөлөрдүкү кабыл алынбайт. Себеби биз үстүндө эмне дедик эле? Козголуп аткан иш менен келген күбөлөр дал келиш керек дейт. Күбөлөрдүн күбөлүгү дал келиш керек. Бул мисал үчүн заправка жөнүндө сөз болбосо, наркылар келип тегирмен жөнүндө айтса болбойт дедик эле. Ижарада дагы ошондой дейт. Башында эме болуп кеттиби? Талаш болуп калды, экөө эки бөлөк болду, кабыл алынбайт. Соодада дагы экөө эки бөлөк нерсени айтып атса, анда да кабыл алынбайт. Wa malun ba'daha. Ал эми мөөнөт өтүп кеткенден кийин булардын эмеси мал сыяктуу болуп калат. Жанагы үстүндө эмне дедик эле? 1100 менен 1000 талашты эле акаллы сабит болду эле. Мөөнөт бүткөндөн кийин эки күбө келип талаш болуп калды. Бирөөсү айтты, 1000ге бергенмин деди. Мен бергенге күбөлүк көтөм деди. Бирөө айтты, 1100ге деди. Жок. 1000ге иттифак болот мында. Түшүнүктүбү? Wa yathbutu an-nikah bi 1000 khilafan lahuma. Эми нике жанагындай бирөөсү махырды 1000 дептир, экинчиси 1,5 дептир. Ошонун азына сабит болуп, күбөлөрдүн күбөлүгү менен ал нике болуп калат дейт. Khilafan lahuma, имамайн бул жерде хилаф кылат экен. ولازم الجر في الإرث بقوله مات مورثه وتركه ميراثا له أو مات وذا ملكه أو في يده فإن قال كان لأبيه أو دعه أو أعاره من في يده جاز بلا جر. Мынау жар деген сөз ниспат берүү. Ниспатты кантип берет? Мисалы, ошого таандык деп айтат. Немеде мурас маселесинде күбөлүккө өтүп калчу болсо бирөө, ошондо ал минтип айтыш керек экен. Мунун мата муаррисуху, яни атасы өлдү мунун. Ватаракаху, буга таштап кетти. Мирасан лаху, муну мирас кылып таштап кетти деди. Күбөлүккө өткөн киши ушинтип өтүш керек дейт. Яни бул мунун акысы экендигине күбөлүккө өтөм деп айтыш керек дейт да. Ау мата өлдү ваза милкуху, бул ошонун мүлкү болчу деп айтыш керек дейт. Ау фи ядихи, же мунул мүлк менин колумда болчу деп айтыш керек дейт. Фаин кала, дагы минтип айтса,
kana li abihi awda'ahu. Bul atasının mülkü olçu maga amanatqa koyup turgan dese. Aw a'arahu. Je men munu waqtылы koldanıp turganmın dese. Men fi yadihi janağı algan adam. Bul at oşol balançavanıqı bolçu. Men oşonu waqtınça koldanıp turdum. Ötüp ölüp kaldı dese. Jaza bila jarrin. Munda bul munuga tiyешелүү деп nisbat бербесе дагы жанагы мурасқорго. Munda dagın köylügü öte öğret deydi. Başыңlardan kök tütün çıktı mı? Az kaldı. وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ. Küvelördün üstüne küve keltürü kavul alına öğret. Birok janagınday kamçı ura turgan, öltüre turgan, öç ala turgan jellerde bolsa anda kavul alınbaydı deydi. وَشُرِتَ لَهَا تَعَذُّرُ حُضُورِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَدٍ أَوْ سَفَرٍ. Birok küvelörgö küve keliş üçün deydi. Janagı birinci küve üzürlü boluş gerek deydi. Je ölüp kalgan boluş gerek, je oğurup kalgan boluş gerek, je saparda boluş gerek deydi. Wa shahadatu adadin ala kulli aslin. Anan her bir nersege, her bir asılga nemenin nisabı gerek deydi. Küvelörün nisabı gerek. Oşonda kanday bolat? Misalı nike meselesinde iki erkek katış gerek dedi. İki erkek küvenin narkının neme kendigine ayal ekendigine belki iki erkek hem oşonda. İki erkek ne kılıp atat? Kel almay kaldı bu. Ağa kelçü küveler deydi. Her birine ikiden erkek geliş gerek deydi. Oşonda zina ekendigine 4 erkek köylük kötken bolsa, her biri kel almay kalgan bolsa, her birine ikiden kişi geliş gerek, je birden kişi ikiden ayal geliş gerek da. Şonun küve ekendigini. Anda kelimin aytat. La tagayura far'ay hâzâ ve zâk. Hiçbir nesesi özgörbey aytılış gerek deydi. Ve yakulul asıl. Oşonda janagı negizgi küve minto aytat. İşhad ala şehadeti anni aşhadu bi kaza. Sen menin küvelügüme küvelük kötüp koy. Men buğa uşunday küvelük kötüm deydi. Vel far'u indel hakim. Anan janagı küve olup gelgen kişi far'a. Al minto aytat deydi. Aşhadu anna fulanan aşhadani ala şehadetihi bi kaza. Men balançıga küvelük kötüm. Al meni oşol küvelügüne küvelöndürdü. Ve kâle li ana mağa minto aytdı. İşhad ala şehadeti bi zalik. Buğa küve olğanıma sen küve ol dep meni küvelöndürdü. Dep aytat deydi. Çıktı bu? Ve sahha ta'dilul far'i al asla. Janagı negizgi kele almay kalgan küve menen orunbasar küve, oşonda orunbasar küve negizgi küvenin münözlemesini sürüştürse bolat deydi. Vahadu şahidaynil ahara, iki küve orunbasar küveler birin tekşerse bolat deydi. Ve inkarul asli yubtilu şehadetel far. Biro keldi dağın bul işte meni küvelöndürdü, al kişi gelmey kaldı de öyle jalganle aytsa, anan negizgi küve kelip kalıp bunu jalganga çıkarsa, inkar kılsa, bul orunbasar küvenin küvelügü buzulat deydi. وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا شُهِّرَ وَلَمْ يُعَذَّرْ. Anam biri aytıptır. Çidavay gettirdi anne men muşuğa jalganga küvelük ötüp koydumu ne dese. Bunu bazarga alıp çıkıp alıp, bunu ol adamdı bilip koygula. Bul her yerde jalganga küvelük öteverçü kişi işenbegile deydi. وَلَمْ يُعَذَّرْ kamçı urulbaydı deydi. Bugün günde oşonda jalgandan küvelük ötkende internetke jariyalasa bolat kende. Çünkü bu hemen bunu kılçular kazılar. Biz kıla vermeyiz bunu. Faslun la rucu anha illa inda qadin. Küvelükten kaytam degen adam kazının canına gelip kaytış gerek deydi. Fa in raca'aha anha qabla'l hukmi saqatat. Hüküm çıkarılekten aldın, ne oldu? Kaytkan bolsa bul küvelük toktolat, iş toktoydu. Velam yadmana, janagı kaytkan küveler hiç nese tölep vermeydi. Ve ba'dahu, hüküm çıkkandan ki narkını kamçı vurdu, başka kıldı, tölöttü, bir nese kıldı. Lam yufsah, buzulbaydı deydi. Buna küvenin negizinde çıkkan hüküm buzulbaydı. وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ بِهَا. Bulardın küvelügümenen yemniyem narakta çıkın bolsa buları köy tölep veredi. İza qabada mudda'ahu, jana'a dava kılgan kişi ala turgan aytıp atkan nersesini koluna alıp ketkenden keyin, anan bular hüküm çıkıp bunun mülküken degenden keyin bireudun mülküne
Булар кол салган болуп калат да, мисалы, "Мына атты биз көөлүккө өтөбүз, буну уйку" деди. Ал айтып аткан киши алып кетип калды. Андан кийин өкүм чыгарылып, мөөрү басылгандан кийин анан булар келди, "Биз ошондо жалгандан көөлүккө өттүк эле" десе, жанагы атты ордуна коюп койгула дейт. Бул ат ушуну колуп кете берет. Түшүндүңбү? Wal ibratu lil baqi la lir raji'. Эми бул жерде күбөлөр бар экен, 10 күбө бар экен. 10дун 8и кайтып кетиптир. 2 күбө жарайбы? Жарайт. Ошол жагын көңүлгө алабыз дейт. Ошондо мынтип атат: "Fa in raja'a ahadu thalathatin lam yadman." 3 күбө бар экен, бирөөсү кайтып кетиптир. Экөөсү көөлүккө жарайт да. Эч нерсе эч ким төлөп бербейт дейт. Fa in raja'a akharu damina nisfan. Эгер биринчи күбө кайтып берди, калган 2 калды эле, булар эч нерсе төлөбөйт эле. Анан мунун бирөөсү кайтып кетсе дейт. Ошондо кайтуучу менен берки калган экөө төлөп берет дейт. Жарымын төлөп берет дейт. Wa in shahida rajulun wa 'asharatu niswa. Bir kişi көрүптүр бир нерсени, 10 аял менен кошо. Summa raja'u, бардыгы кайтып кетсе дейт. Fa 'ala ar-rajuli sudsun inda Abi Hanifa. Kişi janагы жерде кеткен чыгымдын 6-нан 1-ин төлөсө, wa 'ala niswati, нарактагы 10 аял хамсату асдасин, 6-нан 5ти алар төлөйт дейт. Wa nisfun indahuma. Бул Абу Ханифада ушундай, бизде немеде имам айында жарымын төлөп берет дейт. Wa in raja'na faqat fa alayhinna nisfun. Эгер баякы аялдар гана кайтып кеткен болсо, алар жанагы кеткен чыгымдын жарымын төлөп берет. Wa daminal far'u in raja'a huwa wal aslu wal muzakki la shahidul ihsan wa shahidul yamin la shart idha raja'u. Ошондо onu кайтып кеткенде алар жарымын төлөйт дедик. Wa daminal far' in raja'a huwa wal asl. Эми жанагындай күбөгө күбө бар. Экинчи орун басар кайтып жибериптир. Анан эме дагы кайтып жибериптир. Асыл дагы кайтып жибериптир. Ошондо экинчи күбө, наиб күбө кеткен чыгымды ошол төлөйт. Себеби бул жердеги чыккан өкүм жанагы орун басар күбөнүн көөлүгү менен чыккан. Булар себепчи болду. Бул жерде эки нерсе пайда болду. Мубашир менен анан усулул мутасаббибин болду. Мубашир менен мутасаббиб келгенде кеп мубаширде болуп калат. Ушундай усул бар. Мынандай да, наркы биринчи күбө себепчи болуп калып атат. Экинчи күбө мубашир болуп калып атат. Себеби сотко катышып аткан киши да бул. Ушунун күбөлүгү менен чечим чыгып наракка кетти беле, кийин бул кайтып кетти. Артынан негизги күбө да кайтып кеттиби? Муну ол төлөп берет. Себеби себепчи менен аткарган адам бир жерге келип калса, кылмыш кимге жүктөлөт дейт? Себепчиге эмес, аткарган адамга жүктөлөт дейт. Ошондо баягы мени заказ кылышты, мени мажбурлашты дей албайт дейт да. Ошол төлөйт дейт. Wal muzakki, эгер баякында эме кайтып жибериптир. Бул адилеттүүнү мүнөздөмө берген киши адилеттүүлүгүнө. Ал келип турда мен буга адилеттүү экендигине күбөлүк көтөм десе, ошол киши эмне кылат дейт? Кайтып жиберген болсо ошол төлөйт дейт. Ла шахидул ихсан. Бирөө келиптир. Мунун мен мухсин экендигине, ихсан деген эмне эле? Аялы бар, зына кылганда текшерет. Зани аялы бар болсо өлтүрүлөт, аялы жок болсо камчы урулат го. Аялы бар болсо таш бараңга урулат. Анан ошондо баякы күбөлүккө өткөн киши, мен мунун аялы бар экенин билем дептир. Кийин ошол кайтып кетсе, бул адам жанагынын кунун төлөбөйт дейт. Wa shahidul yamin, баякы la şart. Kasam içken adamga kübөлүккө өткөн адам кайтып кетсе, ал дагы төлөп берет. Бирок жанагындай бир иза рожау wa shahidul yamin la şart izа rojau. Кайтып кеткенде мындай кылыптыр. Касамына күбөлүккө өткөн киши менен ошондо мындай шарт болсо, бул мындай болот эле деп ошол шартка касам ичкен адам күбөлүктөн кайтып жиберген болсо, жанагы касамына
kübölükke ötkön kişi төлeyt. Şarttın, oşunday şart var bu şerde dese, oşol şarttın bar ekendigine kübölükke ötkön kişi tölebeyt deydi. Bu nesneler bayaqı bizde köp kezdeşpegендikten bizge kebir nesneler bunday kızıktay tuyula verişi mümkün ukpagandan keyin bul emiş şariat degen uşunday şariat. Kitabul İkrar'a geldik. Allahu alem bis-savab.